Приваттарды көрсөтөйүн дегем. Приват уже 67-жылкы выпуска до сих пор иштеп, четинен сынатат, четинен кайра оңдолот. Ушуларды жаңы современный оборудованияларга, выключательдерге алмаштырылса жакшы болот эле. Шамал, борон болгон сайын отключение берет, бузулат бирдемеси линиядан эметкенде ошол жака доо кетет да. Бул көмөкчүлөрдүн кызматы 1964-жылы курулуп, 1967-жылы ишке берилген. Ошол жылдан бери бузулган тетиктерин алмаштырып, оңдоп коюу менен гана иштеп келгенин айтышат адистер. Электр энергиясына болгон тарифтерди жогорулатуу менен Советтер Союзунан бери алмаштырыла элек энергетикалык жабдууларды жаңылоого мүмкүндүк берет. Биздин азыр 80% жабдуулар эскирген да, багы Союз мезгилинен бери келатат. Ошолорго азыркы тарифтеги, мисалы үчүн ошо Союздан бери тариф өзгөрүлө элек да. Ошол боюнча азыр ушул тарифтер жаңы кирсе, бул ошол эскирген, мөөнөтүнөн өтүп кеткен ушул жабдууларды алмашуу болот. Бул жанагы системалык өчүрүүлөрдү азайтат. Бул абдан чоң бир ушу энергетика системасына чоң бир жакшы бир өзгөрүүлөрдү алып келет да. Ысык көл электр тармактары ишканасында жалпы 60 көмөкчүлөрдүн кызматы бар. Алардын көпчүлүгүнүн иштөө ресурсу 85-90% чейин эскирип, күнүмдүк оңдоп түзөө менен иштеп келгенин кызматкерлер билдиришти. Ысык көл электр тармактары ишканасында 220, 110, 24-10 чыңалуудагы подстанциядан 2 даана бар. Андан тышкары 110, 35, 10 киловольт көмөкчөрдөн даана 31 штук, 35, 10, 6 киловольттон 27 штук тейлейбиз. Көмөкчөрдөндөрдүн иштөө ресурсу 25 жыл деп көрсөтүлөт, бирок бизде азыркы күндө 50 жылдан ашып иштеген 22 подстанция, 40 жылдан ашык иштеген 19 подстанция, ал эми более 25 жылдан ашык иштеген 16 подстанциябыз бар. Үстүбүздөгү жылдын 1-майынан тартып өлкөнүн калкы үчүн электр энергиясынын баасы 23 тыйынга жогорулап 1 сомду түзөт. Ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн тариф мурдагы боюнча калып, 1 киловатт саат үчүн 50 тыйын төлөшөт. Өздүк нарк баасы электр энергияга 2 сом 38 тыйындан да. Аны ойлоп көрсөңүз, биз 77 тыйындан сатып атабыз. Өзүнүн баасы 2 сом 38 тыйындан. Бул ортодогу акчаны кайра эле карызга батырабыз да биз. Башка жактан импорт алабыз. Өзүбүздүн баягы ички керектөөбүзгө жетпей атат электр энергиячы. Анан 77 тыйындан болгондо ортодогу разницаны ким төлөйт? Мамлекет мойнуна биздин ушу системага отурат да. Жанагындай бул башка калк эмес кардарлардан жана 2 сом, 3 сом, 5 сом 0,4 тыйындан ошолордун ортосунан түшкөн акчанын баягы калктын ортосуна акчаны жабат да. Бир аз эле акча алат, ал ошол өзүбүздүн жанагы оборудованияларды алмаштыруу боюнча жанагы аба чубалгыларын, көмөкчөрдөндөрүн өзүңүздөр көрүп келиңиздер, аба акыбалдары начар. Ошолорго жетпейт да. Тарифтерди жогорулатуунун натыйжасы менен алынган каражаттар эскирген жабдууларды модернизациялоого багытталып, системалык өчүрүүлөрдү азайтып, энергетика системасына чоң өзгөртүүлөрдү алып келерин адистер белгилешет. Айта кетсек, тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Мерим Усубакунова, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан.